Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 3 июнь 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге Мады тарапта жайгашкан жеринин аянты 5 сотық болған сатылуучу үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Барыңыздар эле баасын башында айт дейсиздер. Баасы 2 миллион 800 миң сомго бааланды. Плюс дагы кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Баасы жакшы эле баага коюлуп аткан учуру. Лайктан басыңыздар туугандар. Баасын башында эле айттым го. Анан дос тааныш тууган урук группа бүт бардык тарапка жибериңиздер. Келүү жолун түшүндүрөйүн сиздерге. Мен турган жер бул Мадынын центри. Шаар жактан келген болсоңуздар, Мадынын центрине жетпеген жерде сол тарапта жайгашкан ушул Арзан деген продуктовый магазинди көрөсүздөр. Ошодон өтүп эле сол тараптагы бул жактын Арзан маркети жашлап көрүп алыңыздар. Мадынын центрине жетпеген жер. Ошол Арзан маркетинен бир аз эле жүрүп, сол тараптагы асфальт көчөгө кирип, түп-түз жүрүп барыңыздар, маалымат берем. Жол асфальт туугандар. Бул жака дальше кетсеңиздер, Мадынын центри болуп калат, билесиздер. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Мадынын центрине жетпеген жерде сол тарапта жайгашкан Арзан деген магазинди билесиздер, продуктовый магазин. Андан өтүп эле мына мен турган асфальт көчөгө кирип, түп-түз жүрүп келип, мына жакта карасаңыздар асфальт жол бүтөт. Мына жерде шлагбаум бар. Кирсеңиздер социализм айыл болуп калат. Түп-түз главный жол менен жүрүп барасыздар. Оң тарапта кыш завод. Кыш заводунун эле тушундагы көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Кудай буюрса ошо кыш заводунун эле тушунда жашап каласыздар. Туугандар, мына мен айткан көчөгө кирип, сиздер бул жакка бир аз эле жүрүп келсеңиздер, ушул көчөнүн эле мына оң тарабында ушул толук бүт элек 4 бөлмөлүү үй сатка чыгып аткан учуру. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Адресинде эле менимче түшүндүңүздөр. Азыр мына үйлөр тосуп калат экен. Ошо кыш заводдун эле тушундагы көчөгө кирип, түз жүрүп, анан сол тараптагы мына ол мен айткан экинчи көчөгө кирсеңиздер эле, мына оң тарапта ушул үй сатка чыгып аткан учуру. Ориентирде ошо кыш завод калсаңыздар болот. Ошонун эле бет маңдайында туш тарабында жашап каласыздар. Нол жер көчө, ылдый тарапка кеткен кадимкидей эле көчө. Көчөнүн эле мына оң тарабында экен. Жери 5 соток. Көчө тарабы 20 болот дагы, нол жагы узуну 25 болот. 20га 25. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, таза суу бар. Таза суу бар дейин да. Кандай десем? Крантты көргөзүп туруп анан сүйлөйм, мына туугандар. Көрдүңүздөрбү? Таза суу бар экен. Свет бар. Суу свет боюнча маселе жаралбайт. Ошол себептен үйлөр көп. Жери дагы тегиз болуп турат. Эсине акча керек экен, ошол эле себептен сатка коюп атам деп маалымат берди. Кызыл китеби бар. Үй 4 бөлмөдөн турат, плюс санузел, анан коридору бар. Аларды кошпогондо таза 4 бөлмө. Полторашка деп койсом да болот, себептен да ылдый тарапта подвалына дагы место калтырылып, эшиктери жасалган. Узун турасы 10го 11,5. Сейсмопоиск колонна бүт бардыгы орнотулган. Бышкан кирпич. Черный потолок. Черный потолок боло эле экен, бирок крышасы жабылган. Анан суу түтүкчөлөрү дагы бүт бардыгы орнотулган. Ушундай көрүнүштө туугандар. Фундаменттеринде эле байкап атасыздар, кыйла эле бийик. Азыр эми кыска-нуска маалымат берем туугандар. Кимиңиздер үйгө кызыккан болсоңуздар, келип көрүп кетесиздер. Лайктан басып, дос тааныш тууган урук группа бүт бардык тарапка ушул үйдүн видеосун жиберип коюңуздар, алар дагы кирип көрүп койсун. Бул жакта биринчи бөлмөсү, экинчи бөлмөсү, үчүнчү бөлмөсү, төртүнчү бөлмөсү. Мына форчка турган жер, бул жер кудай буюрса, ушундай бир санузелдин местосы болот экен, ошондой эске алып коюңуздар. Эми мындай кылайлы. Көрдүңүздөрбү? Мына жакта эшик болот, подвалга кире турган. Ушундай. Подвал менен биринчи кабаттын ортосу мындай пока эч нерсе боло элек. Өзүңүздөр кийин алып, каалагандай кылып бүт көрүп аласыздар. Түшүндүңүздөр, Подвал бир аз ылдыйраак, бирок кийин кырдырып, сүрдүрүп койсоңуздар, подвалдагы высотасы жакшы эле болуп калат. Хотя бы 1,5 метр кылып койсоңуздар дагы жакшы болот. Эми подвал керек билесиздер. Керектүү нерселерди коюп турганы. Вариант обмен жолдоруна келе турган болсок, ал жагын эсине чалып өзүңүздөр
сурап көрөт экенсиздер. Машинага же дагы бир квартирага же дагы бир жерге алмашуу жолдору балким болуп калаттыр. Жакшы, Мадынын центрине жакын. Эмнеге айтып атам? Себеп дегенде Мадыда мектеп, бала бакча, мечит, магазин, маршруттук каттан бардыгы бар. Шаарга деле жарым саатта жөн эле кирип барасыздар. Мен деле ал шаардан келдим. 25 минутта деле келип калдым. Ушундай туугандар. Көрдүңүздөр, ушундай. Лайктан басыңыздар, зерикпей туугандар. Жөн эле лайкты басыңыздар. Анан дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бардык тарапка ушул үйдүн видеосун жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Эми баасын айтайын, канча дей турган болсоңуздар, ушул видеонун экранына жазып койгонмун баасын. Эсим номери да ушул видеонун экранында жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Жакшы эле баа коюлган экен. Кызыл китептери бар, бардыгы жакшы. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деди. 5 кошкон эл туугандар. Ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учуру. Жайыттары да кеңири. Адырлар турат, көрөт досторбу, чөп боюнча маселе жаралбайт, Кудай буйрса.